Мен атым Бердишев Мамажан, Баткен областық медиасынан келдім. Менің сұрауым чегарага байланыштуу болмокчу. Азыр Баткен десек баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турат. Жалпы бул мекендин элибиздин оорусу болуп калды. Менин суроом эмне үчүн ушул чегара маселесин ушул кезге чейин чечпей отурасыз? Мына май айында биздин 36 мекендешибиз каза болуп калды. Дагы канчасы каза болуш керек? Анан мына 2014-жылдан бери ушундай жаз, жай келиши менен эле чыр-чатактар, жаңжалдар башталат. Анан элибиз дагы күтүп атат, эмдиги жылы дагы башталып кетпейби экен ушундай депчи. Сиз биздин ушу мамлекеттин президенти катары эмдиги жылы андай окуя кайталанбайт деп кепил бере аласызбы? Мамажан мырза, жакшы суроо бердиңиз. Мен чегараны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпей атат. Чегара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ооба, биздин 36 жаран өлдү былтыр апрель айында Тажикстан менен болгон кагылышууда ошо 36 жараныбыз өлдү. Бул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселе экен. Биз ага чейин Өзбекстан менен маселени чегараларыбызды такташып келатканбыз. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин анан Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен ушу Тажикстандын чегарасы боюнча кагаздарды карай эле келем. Май айында мен улуттук коопсуздук кызматынан баягы өкмөттөр аралык комиссиянын кагаздарын алдырып келдим. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө менен ошол жана жак өрүк менен көк таш. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Борукка кеткен жол. И үчүнчүсү Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан правбыз. Ал эми 4 көчө боюнча менде азыр кагаздар бар болуш керек бул жерде. 4 көчө боюнча 2009-жылы 3-мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен, мынакей мондай. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердики эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер Лейлеке. Десем, алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров секретарь Совет Безопасностьна кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Ошо менен ушул протокол менен 49 жылга арендага алгансыңар силер деп атат. 12 жылыңар бүттү, 37 жылдан кийин же жабабыз, же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизинде узартабыз деп атат. Мен айтып атам, Мадумаровдун кол койгон акысы болгон эмес ал убакта деп атам. Эч ким аны ыйгарым укук берип жиберген эмес деп атам. Эки, бул юридикалык жактан жарабайт мунуңар деп атам. Мына ушуну. Анткени эки өлкөнүн ортосунда чегара маселеси кандай чечилет? Биринчи, өкмөттөр аралык комиссиялар иштейт. Булар официалдуу түрдө. Андан кийин алар макулдашып, соглашениеге кол коюп келсе, мага келет президентке. Анан мен карап туруп, макул болсом жогорку кеңешке жиберем. Жогорку кеңеш макул болсо ратификациядан өткөрөт. Кайра мага келет дагы, мен кол койгондон кийин бүттү эки мамлекеттин ортосунда чегара бекемделди, чечилди десек болот. Башка бир дагы тармактын акысы жок барып кол койгонго. Мен ошого таянып атам. Анын эч ким укук берген эмес. Бул протокол жараксыз деп атам. Бул жерде спор жок. Башка жерди чечели деп атам. Мына ушинтип талашып келатабыз. Эгер чеч, сенде күнөө кетип атат, бүгүн эле азыр эле чеч десеңер, анда чечип кое берем. Чечип кое беребиз анда. Бирок биз буга жол бербейбиз. 275 метр жер эмес, 5 метр жер биз бергенге акыбыз жок. Бул менин менчик жерим же сиздин менчик жериңиз эмес, бул элдин жери, мамлекеттин жери. 100 жылдан бери ошол жерге каттап жүргөн жер. Эгерде ушул менен чечиле турган болсо,
анда 37 жылда эле көз ачып жумганча эле өтүп кетет. 37 жылдан кийин ал лейлек толук анклав болуп калат. Ушуга макул болуп чечебизби? Жок, бул юридикалык документ эмес деп биз ушундай талаш тартышыбыз бар. Андан сырткары ошол эми ачык эле айтып коеюн, эми кеп болуп кетти. Лейлек менен Баткенде 210 000 гектар жер талаш жер деп атат. 1924 жылы бул жерлер силерге өтүп кеткен деп атат. Ушуну менен биз ушу жерди бересиңер деп атат. Мен айтып атам, жок, силерге бул жер өтүп кеткен болсо, бизге өтүп кеткен болсо 24 жылы. Анда 24 жылы биздики мургап өтүп кеткен деп атам силерге. Ал жер 3 миллион гектар жер. Анда аны бергиле, анда биз силерге бул жерди берейин. Бул жердеги элди мен ошол жака көчүрүп кетейин деп атам. Жок дейт, андай эмес дейт. Жок, бул жер биздики. Мына ушул эле маселе. Болбосо биз бүгүн чечкенге даярбыз. Мына эми мен жамандагандай эле болбоюн, ушул эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров боюнча. Өзү абдан билимдүү. Сүйлөсө тили буудайга урат дегендей. Анан ушундай катачылыктарды неге кетирет дейм да. Мына 2007 жылга чейин аягына чейин мен депутат болгомун. Каркыраны мен бербей, чырылдап өткөрбөй койгомун такыр. 10 чакты жол алып келишкен парламентке. 2007 жылдын аягында бизди депутаттыктан таратып ийди. 2008 жылдын апрель айында ак жол менен келишти. Адахан Кимсанбаевич өзү спикер эле. Добушка койду дагы өткөрбөйдү. Ошол жерден Ибрагим Жунусов чырылдап ыйлап турду. Вай, могу жерде катачылык бар Каркырада, талас да бар, ана мына чүйдөк эле жана объездеги 2 заправка турган жер. Ошол жерлерди оңдоп коелу, ратификациядан өткөндөн оңдолбой калат, мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошого карабастан кнопканы салып туруп 2008 жылы апрель айында өткөрүп берип койду. 2009 жылы бул кылыгы болуп атат. Ошон үчүн биз ар бир жасаган кадамыбызды эсептеп, жет өлчөп, бир кесип жасашыбыз керек. Бул мамлекеттин кызматка баргандан кийин ал оюнчук эмес. Ал эл үчүн жалгыз сенин эле өзүңдүн эле ишиң эмес да. Бул жалпы элдин мамлекеттин иши. Ошон үчүн кылдап караш керек болчу. Мына ушунун кесепетинен чечилбей атат бүгүнкү күндө. Бирок Кудай буйрса убакыт керек. Бир топ убакытты алат, чечебиз.